НАТО Украинага 50 миллиард доллар бөлдü. Бензин тартыш Путин кетеби? АКШ Иран согушу курчуду. Бетти жайында кантип сактоо керек? Абдышкүр Нарматов мурас ордодо. Месси сап башында, Франция жарым финалга чыкты. Ушул жана башка кызыктар алдыда биз менен болуңуз. Саламатсыздар, бүгүн 10-iyul 26-yıl Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин YouTube'дагы Мурас Медиа Америка жаңылыктары каналына катталып лайк басыңыз. Анкарада НАТОнун кезектеги 2 күндүк саммити жыйынтыкталды. Ага альянска мүчө 38 мамлекеттин лидерлери катышты. Андан тышкары бул маанилүү жыйынга Украинанын президенти Владимир Зеленский да келип сөз сүйлөдү. Ал күн сайын Орусиянын 30 миңден ашуун аскерлери согуш талаасында жок кылынып жатканын билдирди. НАТОнун Анкарадагы жыйыны Украинага 50 миллиард доллардык жардам берүү программасын бекитти. АКШ лидери Трамп өзүнүн сөзүндө Украинанын да, Орусиянын да лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөндүгүн, күн сайын көптөгөн адамдар окко учуп жатканын, ал үчүн согушту жакын арада токтотуу зарылдыгын билдирди. Ал жыйынды жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн Режеп Тайып Эрдоганды улуу лидер деп мактады. Көпчүлүккө Эрдогандын лидерлерди кантип янчылдар менен тоскону жакты. Ошол эле маалда Трамп баштаган бир катар лидерлерге түрктөрдүн ашканасы да өтө жаккан. Эң бир кызык нерсе Эрдогандын жыйынга катышкан президент-премьерлерге белекке тапанча тартуулаганы болду. Альянс негизинен өзүнүн Европадагы коргоо системасын мындан да күчтөп, ошол эле маалда Украинага чоң колдоо билдирүү зарылдыгын бекемдеди. Ал арада Орусияда күйүүчү май тартыштыгы өтө катуу сезиле баштады. 6-iyulда Украинанын дрондору Омск шаарындагы эң ири мунай иштетүүчү заводко чабуул коюп, анын иши үзгүлтүккө учураган болчу. Ошондон кийин Орусиянын бир катар аймактарында күйүүчү май тартыштыгы сезилип жатат. Бир катар Орусиянын аймактары күйүүчү майды, анын ичинен бензинди өзгөчө чектеп берүү системасын ишке киргизди. Атап айтканда Астрахань, Нижегородск, Мордова, ошондой эле Псков, Липецк облустарында кардарларга бензинди чектеп берип жатышат. Машинанын номери таксан 1, 3, 5, 7, 9 менен бүткөндөр бир күнү, ал эми жупсан менен 2, 4, 6, 8 менен бүткөн номерлүү автомашиналарга башка күнү бензин куюуга уруксат берилген. Кырымда да абал жакшы эмес. Москванын жанындагы эң ири мунай иштетүүчү заводда буга чейин чабуулга кабылып, иши үзгүлтүккө учураган болчу. Ошондуктан борбордун айрым ооруканаларында 40-50гө жакын тез жардам автомашиналары бензини жок иштебей калууда. Көпчүлүк эксперттер күйүүчү майдын тартыштыгы август-сентябрда мындан да курчуй тургандыгын белгилеп жатышат. Себеп дегенде күзгө маал жыйым-терим убактысы башталат. Ошондуктан Орусиянын өзүнүн кампаларында сакталып жаткан күйүүчү май ал убакта түгөйт. Эксперттер ошол эле маалда чет мамлекеттен ташып келип, учу кыйыры жок өлкөнү күйүүчү май менен камсыздоо дээрлик оңойго турбастыгын белгилешүүдө. Жыйым-терим үзгүлтүккө учурап, un, гречка сыяктуу дан эгиндери жыйналбай калышы мүмкүн. Анын артында Орусияда ачкачылык, тамак аш тартыштыгы башталышы ыктымал деген пикирлер да бар. Мунун бардыгы бийликке болгон нааразычылыкты өтө курчтат деген жоромолдор көп. Анын ичинде Владимир Путин быйыл күзүндө ошонун аркасынан бийликтен ажырашы ыктымал деген дагы версиялар көп айтылууда. Ошол эле маалда Кыргызстан өзү дагы азыркы тапта бензин тартыштыгына туш боло баштагандыгы белгилүү. Азыр Кыргыз өкмөтү ар кайсы мамлекеттерге, атап айтканда Казакстанга, Түркмөнстанга, Кытайга жана башка бир катар мамлекеттерге күйүүчү май сатуу өтүнүчү менен кайрылып жаткан убагы.
Кыргызстан дээрлик 90% күйүүчү майды Орусиядан импорттойт. Акыркы күндөрдө Иран менен Американын мамилеси кайрадан курчуду. Bir gün мурда Пентагон Иранга 170 жолу соккурду. Анын ичинен эң көп ракета Ормуз кысыгынын жээгиндеги объекттерге түштү. Ошол эле маалда Тегерандагы жөн жатпай жакынкы чыгыштагы Американын аскердик базаларына соккурду. Мунун бардыгы Вашингтондун сөзү боюнча алардын соода кемесине Иран чабуул жасагандан кийин башталды. Бул окуялар Анкарада НАТОнун саммити болуп жаткан маалга туш келди. Трамп чабуулдан кийин расмий Тегеран сүйлөшүүнү кайра жандантуу сунушу менен чыкканын билдирди. Мен Иран тарап сүйлөшүүгө татыктуубу же жокпу билбей турам. Анткени алар макулдашуунун эрежелерин сактабай жатышат деп кошумчалады Дональд Трамп. Ирандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Американын чабуулунан 2 түндө 14 адам каза таап, дагы 78 адам жаракат алды. Алардын 47си ооруканада. Иран өз кезегинде АКШнын Кувейттеги, Катардагы, Бахрейндеги аскердик базаларына чабуул жасады. Ирандын расмий маалымат каражаттарынын жазганына караганда, Америка Бушер атом электр станциясын аткылаган. Бушер азыркы тапта Ирандагы жападан жалгыз иштеп жаткан атомдук электр станциясы. Кошмо Штаттардын президентинен Анкарада журналисттер Иран менен ок атпоо мезгили бүттүбү деп сурашты. Ал ага, бул өтө кызык суроо. Менин оюмча ал бүттү. Мен алар менен иш кылгым келбей калды. Анткени алар оорлуу адамдар. Иранды оорлуу адамдар башкарып жатат. Алар менен сүйлөшүү бул жөн гана убакыт коротуу деп билдирди Дональд Трамп. Ушул эле маалда Иран менен АКШнын ортосундагы сүйлөшүүгө ортомчу болуп жаткан өлкөлөр тараптарды эртерээк бир мунасага келүүгө чакырууда. Ал эми НАТОнун баш катчысы Марко Рютте журналисттерге АКШ Иранга чабуул жасоого аргасыз болду деп билдирди. АКШда трак айдоочуларды текшерүү акыркы күндөрдө кайрадан күчөдү. Анын бир себеби катары Өзбекстандын жараны Бекзот Асроров катышкан автокырсык айтылууда. 42 жаштагы өзбекстандык I-70 трассасында Агая штатында кырсыкка учурап, анын кесепетинен UMass Lowell университетинин футбол командасынын дарбазачысы 21 жаштагы Тобиас Форсайт каза болгон. Кармалган учурда Бекзот Асроров англис тилинен кыйналгандыгын, полиция менен котормочу аркылуу сүйлөшкөнүн айтышууда. Ошону менен катар ал видео каттоочу жабдууну жок кылууга аракет кылган деп айыпталууда. Азырынча бул жол кырсыгына Бекзот Асроров күнөөлүүбү же каза болгон АКШ жараны күнөөлүүбү белгисиз. Бирок бул окуя өтө катуу талкууланып жаткан маал, соңку убактарда АКШнын бийлиги чет өлкөлүктөр катышкан автокырсыктарга өзгөчө көңүл бөлүшүп, анын аркасында коммерциялык СДЛди текшерүү өтө күчөп кеткендиги белгилүү. Мунун бардыгы жаңы камоолорго, жаңы текшерүүлөргө алып келерин айтышууда. Эми айымдарга жай мезгилинде косметологияда кайсы процедуралар өтө маанилүү? Бул суроо менен биз Нововет клиникасынын башкы доктору Бакытбүбү Арыновага кайрылдык. Жай мезгилинде биздин клиникадагы эң популярдуу процедуралар. Биринчиси ботокс болуп саналат. Ал ашыкча тердөөнү азайтат, кийиниңизде тердин издери азыраак көрүнүп, өзүңүздү ишенимдүү сезесиз. Процедура тез жана оорутпайт, натыйжасы 6 айга чейин сакталат. Экинчиси мезотерапия жана биоревитализация. Ал терини терең нымдап, анын сергектигин жана икемдүүлүгүн сактоого жардам берет. Үчүнчүсү IV витаминдик терапия организмди кургап кетүүдөн сактап, суюктукту толуктап жана керектүү витаминдер менен минералдар менен организмиңизди толуктоого жардам берет. Биздин негизги максат сиздин ден соолугуңузду сактап, өзүңүздү ишенимдүү жана сулуу сезүүгө жардам берүү.
Чикаго шаарындагы Мурас этно борборуна Кыргызстандын Ислам институтунун ректору, белгилүү дин аалымы Абдышүкүр Ажы Нарматов баштаган кадырлуу коноктор келип, борбордун ишмердүүлүгү менен таанышып кетишти. Жолугушууда дин, адеп-ахлак, ыйман тарбиясы, үй-бүлөлүк баалуулуктар жана кыргыз элинин улуттук салт-санаасын кийинки муундарга жеткирүүнүн мааниси тууралуу кеңири сөз болду. Абдышүкүр Ажы Нарматов жыл сайын туристтик виза менен Америка Кошмо Штаттарына келип, өлкөнүн ар кайсы штаттарындагы мекендештер менен жолугушуп, адеп-ахлак, ыйман жана үй-бүлөлүк баалуулуктар боюнча баяндамаларды окуп келет. Жакында эле анын айымдары үчүн уюштурулган өзүнчө жолугушуусу Чикагодагы кыргыз комьюнити борборунда ийгиликтүү өттү. Ал эми жакында ачылган Мурас этно борбору Чикагонун четиндеги Кооз жаратылыш коюнунда жайгашкан. Аймакка Кыргызстандан алынып келинген боз үй тигилип, кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана каада салтын чагылдырган этно-маданий жай түзүлгөн. Борбордо улуттук майрамдарды, бет ачар, жентек, тушоо кесүү сыяктуу салттык иш-чараларды өткөрүүгө баардык шарттар бар. Ошондой эле коноктор үчүн ат минип эс алуу, жаратылыш коюнунда убак өткөрүү жана кыргыздын улуттук дасторконунан даам татуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Аймакта чакан чарба уюштурулуп, кой багылып, келген меймандарга кыргыз элинин меймандостугун көрсөтүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Мурас этно борборунун негизги максаты Америкадагы кыргыздардын башын бириктирип, улуттук баалуулуктарды, каада салттарды жана маданий мурастарды кийинки муундарга жеткирүүгө салым кошуу. Эми спорт жаңылыктарынан футбол боюнча дүйнө чемпионаты чечүүчү баскычка жакындады. Акыркы беттештерден эң эсте калганы Аргентина менен Египеттин ортосундагы оюн болду. Египет дээрлик 80 мүнөт бою 2-0 эсебинде алдыда келаткан, бирок беттештин акыркы мүнөттөрүндө Аргентина 3 гол киргизип, укмуштуудай камбэк жасады. Оюндун жүрүшүндө талаштуу учурлар да орун алды. Египеттин киргизген голдорунун бири VAR системасы аркылуу кайра текшерилип, жокко чыгарылды. Ал эми Аргентинанын жеңиш тобу социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрым интернет колдонуучулар бул окуяны 2013 жылы Лионель Мессинин Аргентинанын курама командасынын катарында Израилге жасаган сапары менен байланыштырып, түрдүү пикирлерди айтып жатышат. Бул оюнда бир топ киргизген Лионель Месси дүйнө чемпионаттарындагы 21 голу менен эң мыкты бомбардирлердин саппашында. Экинчи орунда 20 гол менен Франциянын чабуулчусу Килиан Эмбапе келатат. Чейрек финалда Франция Мароккону 2-0 эсебинде жеңип, жарым финалга чыккан биринчи команда болуп калды. Бул беттеште Эмбапе пенальтиден киргизе алган жок, бирок оюн учурунда 1 гол киргизип, бомбардирлердин жарышындагы көрсөткүчүн жакшыртты. Эми 12-жылда Норвегия менен Англия, ошондой эле Аргентина менен Швейцария жарым финалга жолдомо үчүн күч сынашат. Айтмакчы, чейрек финалга оюнда Португалия испандарга 1-0 менен утулуп, легендарлуу футболчу Криштиану Роналду дүйнө чемпионатындагы акыркы турнирин жыйынтыктады. Ушуну менен биз Мурас медианын Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышынын соңуна келип жеттик. Биздин YouTube'дагы каналыбызга катталып, лайк басып, бизди колдоп туруңуз. Амандыкта көрүшөлү.